Дарыгерлердин шалаакылыгынын айынан мындан 17 жыл мурун ооруканадан ВИЧ илдетин жугузуп алган наристелердин ата-энелери өкмөт убада кылган турак жай азыркыга чейин берилбей жатканын айтып митингге чыгышты. 2006-2007 жылдары Ош облусундагы бир канча ооруканада дарыланып жаткан 382 бала дарыгерлердин катасынан улам ВИЧ жугузуп алган. Ал балдардын алды азыр 20 жаштан ашты. Бирок азыркы күнгө чейин илдетти ким, кандайча жугузганы так аныктала элек жана өкмөт моралдык кенемте катары убада кылган турак жайлар дагы берилбей келет. Поликлиника медиасы Медиарейт программасынын бул чыгарылышында ВИЧке жапырт чалдыккан балдардын ата-энелеринин нааразычылыгын угуп, тиешелүү органдардан жооп алууга аракет кылды. Учурда бул митингге чыккан ата-энелер өкмөттөн жооп күтүп жатышат. Балдарга ооруканада массалык түрдө ВИЧ илдети жукканы аныкталгандан кийин ал балдардын ата-энелери мындай нааразычылык акцияларга бир нече ирет чыгышкан. Алар дарыгерлерди жазага тартуу, моралдык чыгым төлөп берүү талаптарын коюп келишет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин алардын бул аракетинен майнап чыкпай, ата-энелердин үнү эч бир жакка жетпей келет. Атын атабай жүзүн көрсөткүсү келбеген бул аялдар өкмөттөн дарыгерлердин шалаакылыгынан жабыр тарткан балдарына мамлекеттен моралдык чыгым катары турак жай берүүнү талап кылып жатышат. Мен 2007-жыл больницада алып жатканмын. İçi ötüp balam жаткан. Катеатр коюшканда баламга, şu катеатр аркылуу баламга şu бабочка менен жуктурган экен да. Шундан бери баламды алып барып поликлиникага текширгенде ВИЧ деген илет чыгып калган 6 жашарлыгында, баламга өзү 1 жашарлыгында жуктурган экен. Şu боюнча мына канча жыл өтүп кеттичи. Балам ооруйт, башы айланат, дарын ичкенден кийинче жабир неме кыла албайбыз, эч кимге дардыбызды айта албайбыз да, туурасы дагычы. Үй өлгөнүбүздөн бирөөгө дардыбызды айта албайбыз, жа учителерин айта албайбыз эч кимге. Өзүм 3 баланын энесимин. Балам шундай болгондон кийин атасы дагы мени таштады. Мат одиночкамын, 3 балам менен отдельный квартира снимат кылып жашайм. Өтө акыбалым оорчу. Шуга суранат элемчи. Садырбек Нуркожоевдончу бизге жардам кылсын, мага окшогон энелерге жардам кылсын депчи. 2011 жылы ошол кездеги парламент бул ата-энелерге жана балдарына моралдык чыгымын төлөп берүү жана үй жокторго турак жай берүү боюнча токтом кабыл алган. Анда депутаттар моралдык чыгымдын өлчөмүн өкмөт өзү аныктасын деп чечим чыгарышкан. Бирок митингге чыккан бул аялдар ал убактан бери 8 гана үй бүлө турак жай алганын айтып, калгандары ошондон бери ар кимдин эшигин түртүп жүрүшкөнүн айтышууда. Биздин бул жерге келгенибиздин максаты, себеби биз ушул медицинада балдарыбыздын шалаакылыгы боюнча оору жугузуп, ошол күндөн баштап бизге өкмөт көңүл бурбайт. Биз кирбеген эшигибиз, какылабаган эшигибиз калган жок. Соттошуптар көрдүк, бирок соттон дагы эч кандай чечим чыккан жок бизге. Ошон үчүн биз ушул өзүбүздүн президентке гана жолугууга туура келдик. Биз балдардын алды 20-га чыкты. Арты эми 11-ди бүтүп атат. Ошонун себебинен бул балдар бирөө таза баласын, таза кызын бизге бербейт. Ошон үчүн өзүбүздүн гана ушул балдардын, кыздардын арасынан бири-бирин тааныштырып, бирин үйлөп, анан өзүнчө үй кылып берсе өкмөт, ошого биз бөлүп койсок. Пособиясын көбөйтүп берсе, биз булар инвалид боюнча өмүр бою калса деген принцип менен келдик. Ошондой эле митингге чыккан бул ата-энелер ВИЧ менен ооруган балдарга өзгөчө камкордук жана дайымкы көзөмөл зарыл болгондуктан көп учурда иштебей, балдары менен олтурууга аргасыз болуп жатышканын айтып, өкмөт тараптан берилчү жөлөк пулду көбөйтүүнү да талап кылышууда. Азыр 1-курс кызым, студент. Биздин талабыбыз ошол немесин пособиясын өмүр бою анан бизге үй берсин, бекер үй.
ошол биздин талабыбыз. Анан мен ошо кызым ушундай болуп калганына өкүнөм. Ошо врачтардын шалакысынан болгон бул. Мен башка балдарым таза, өзүм тазамын. Пособие ошо азыр 18ге чыккандан кийин 3-группага чыгарып коюп атат да. Буга чейин биринчи группадагы. Буга чейин ошо 18 жашка чейин 8 миңден алабыз. Анан ол жетпейт премиясына. Өкмөт болсо жөлөк пул былтыртан тартып көбөйгөнүн, учурда ВИЧ жугузуп алган балдар айына 8 миң сомдон аларын айтууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин бөлүм башчысы Назгүл Чолумова митингге чыккан ата-энелердин көйгөйүн өкмөт комплекстүү түрдө гана карап чечим кабыл алышы керектигин айтууда. Мындан улам бул маселе көп убакыт талап кылынып жатканын дагы кошумчалады. Бардык талаптарына бул болот же бул болбойт, канчалык деңгээлде чечилет, мен азыр айткандан алысмын. Анткени бул ошо ата-энелердин талаптарынын бардыгы азыркы күндө каралып атат да, каралып атат. Ошо кайсынысы ишке ашат, канчалык деңгээлде ашырылабыз, ошону баарын тең карап жатат да. Каралып жатат. Каралып жатат дегенде сиздер өкмөткө сунуш киргиздиңиздер, Азыр биз ошо чогулуп, бир нече жолу чогулуп, саламаттык сактоо министрлиги менен да талкуулоо жүргүзүп атабыз. Анан өзүбүздүн кандайдыр бир сунуштарыбызды дагы ошо берген атабыз да. Ал эми митингге чыккандардын турак жай берүү талабы боюнча министрлер кабинетинин басма сөз кызматы жооп берди. Алар өз жообунда балдарга турак жай берүү маселеси жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечилерин айтты. Сейчас какого-то конкретного ответа по третьему вопросу нет, потому что предоставление квартир – это же довольно трудоемкий запрос, да, если можно так сказать. Поэтому сейчас мэрия города Ош, потому что они непосредственно просили, оказывается, в АШЭ, и мэрия города Ош, полномочное представительство этим всем занимается. Наш отдел обращения граждан, который есть в администрации президента, он полностью записал, оформил их просьбы, и уже дальше идет проработка всех их, не знаю, не требований, наверное, а запросов, да, их писем, и вообще в целом работа по их запросам в настоящее время ведется. Деген менен ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган ал балдар менен көбүнчө Оштогу бейөкмөт уюмдар иш алып барышат. Рейнбоу коомдук фондунун өкүлү Феруза Амаделиева ооруканада аталган илдетти жапырт жуктуруп алган ал балдар менен көп жылдардан бери тыгыз байланышта. Анын айтымында ВИЧ илдети менен ооруган балдарга тиешелүү камкордук жетишпей келет. Ну, я хочу сказать, знаете, вот эти девочки, нигде у них не написано, они вот такие жизнерадостные, молодые ребята. Но надо отметить, среди них есть и такие, которые озлобленные. Почему я? Мы сами знаем, подростковый период, да, переходный период. Сам по себе этот период тяжелый для детей. Но когда у них еще и лекарства, именно приверженность к принятию антиретровирусной терапии, чтобы вовремя принимать, чтобы вирусная нагрузка была низкая, нулевая. Вот это все надо проводить с детьми. Негизинен бул окуя боюнча 2008 жылы кылмыш кодексинин 117-беренеси боюнча 14 дарыгерге кылмыш иши козголгон. Иш жогорку сотко чейин жеткен. Териштирүү 5 жылга уланган. Соттун чечими менен 6 дарыгер акталып, калгандары шарттуу түрдө 4 жылга кесилген. Бирок анда деле балдарга ВИЧ илдетин ким кандайча жуктурганы так аныкталган эмес. Кылмышка тиешеси бар деп жоопко тартылган дарыгерлер жаза мөөнөтүн өтөп, айрымдары кайра ишин улантууда. Жабыркаган энелерге жана балдарга негизинен бейөкмөт уюмдар көмөк көрсөтөт. 10го жакын баланын энесине өкмөт Ош шаарынан үй берген. Жалпысынан алганда 2022 жылдын маалыматына караганда Кыргызстанда расмий түрдө ВИЧ илдетине чалдыккан жаш балдардын саны 700дөн ашат. Илдеттен улам 70 бала чарчап калган. ВИЧ илдетин алып жүргөн балдардын 382си ооруну дал ушул жогоруда айтылгандай 2006 жылдан 2008 жылдар аралыгындагы Ош облусундагы жана Ош шаарындагы дарыгерлердин шалакылыгын айынан жуктуруп алышкан.
Эркай Мерикова, Инсан Бакиров, Поликлиника медиасы, Медиарейд программасы.